Assalamu alaikum. Facebook koldanıcılar, assalamu alaikum. Bagmanдар жамааты. Туғандар, мына эфирді бөлішіп қойыңыздар. Көбірек адам ұқса, көрсе, көбірек адамға пайдасы тиеді. Тағынан ошол көбірек адам мен берген информация менен владет ете турган болсо, эртеге багбанчылыгында, башка иштеринде кыйналбайт да. Эфирди бөлүшүп койгула. Группаларга киргиле азыр. Ана bir 3 мүнөттөн кийин сөздү баштайлы. Группаларга бөлүшкүлө. Канча киши кирсе, ар бириңиздер bir 4-5тен группага бөлүшүп койсоңуздар, кишилер канчалык көп болсо, ошончолук жакшы болот. Мына азыр оз ачарга чейин bir 25 мүнөт бар экен. 25 мүнөт сүйлөшүп турайлы. Бөлүшкүлө группаларга. Тез бөлүшүп тастагыла. Сыймыга татлыгы поделись, быстро поделись кылгыла. Бүгүнкү жогорку кеңештеги Нурлан Алымбеков жогорку кеңештин депутаты айтты го, 50 миллион грант акча. Грант акча деген бул такыр кайра обратно бербей турган акча да, ал процент эмес. Ал деген баягындай ага күрөөнүн кереги жок. Ага деген жөнөкөй эле ушул бир ниет керек да. Ниетиңи айтып эле ушул акчаны берсек эмне кыласыңар деп сураса, ошол банктан. Бул акчаны бере турган болсоңуздар, биз мынантип айыл чарбага иштетет элек. Мына бизде азыр жакшы көчөттөр жок. Көчөт жок бизде. Чындыгында бизде көчөт жок да. Мына ошол көчөттөрдү өстүрө турган питомник жасайт элек. Анан мына ошол питомниктен чыккан көчөттөрдү биз ошол багбанчылык кылат элек. Мына ошол багбанчылыкты кылып, мына жашыл экономика кылат элек. Мына азыр бизде суу чыкпай турган жерлерибиз бар. Мына ошол жерлерге суу чыгарат элек деп ниетин эле проект кылып айта турган болсо, ошол акчаны бергени турат да. Эми 2 күн калыптыр да, 2 күн. 50 миллион доллар, 50 миллион доллар. Мен качантан бери какшап келейдим, бизге 5 миллион доллар керек. 5 миллион доллар болсо биз аны эмне кылат элек? 5 миллион доллар болсо биз 200 гектар жер сатып алат элек. 20 гектарга теплица курат элек. 2 миллион доллар кетип атабы? Да 1 миллион долларына здание курат элек. Чоң здание, мына Каникей ресторанындай кылып, чоң кылып туруп, эмен курат элек. Анан да тушумда турат. Каникей рестораны. Ушундай здание курат элек. Ошонун ичин полностью оборудование киргизет элек. Дагы 1 миллион 200 миң долларга. 4 миллион кетип атабы? 800 миң долларына бир француза сатып алат элек. Ошол биз жасайбыз деген жакшы сартабой алмалардын французасын сатып алат элек, рухсат сатып алат элек. Мына ошону менен биз багбанчылыкка элдерди үйрөтөт элек. Азыр акча жок эле отурабыз да, акча жок. Такыр мына багбанчылыкка бир дагы ошондой тыйын жок болуп атат да. Эми өзүм личный каражаттарым жок, ондой 5 миллион доллар каякта бизде. Эгерде 5 миллион доллар болгондо 5 мүнөт ойлонбой туруп ушул питомник жасап коет элем. Питомникти жасап туруп элиме эң арзан дүйнө жүзүндөгү эң сапаттуу көчөттөрдү мына ушу өзүбүздүн шартта жакшына кылып жасап, мына Кыргызымда азыр Кыргызстан боюнча азыр отургуза турган 2 миллион гектар жер бар да. Мына ушул 2 миллион гектар жерди отургузуш үчүн бизге жок эле дегенде эң суюк кылып туруп ар бир гектарга 1000 эле көчөттөн отургузганда бизге 2 миллиард көчөт керек болот экен да. Элестеткиле 2 миллиард көчөт. Мына ошону азыр 50 миллион долларды алып бере турган болсо, эгерде мына багбандарга бере турган болсо, биз эмне кылат элек? 7 тубанга 7 питомник курат элек. Анан
мынау Кыргызстан боюнча 12 чоң каналды казыш керек. Мына ошол каналдарды казып берет элек. Кеңири багбанчылык болот эле. Мигранттардын баардыгы кайтып келет эле. Антип утур эле митинг, анти-митинг де жүргөндөрдүн баардыгы жумуштуу болот эле. Бир дагы мындай кыйынчылык токтойт эле да. Ушуну мына биздин бийликтегилер тег эле укпай атат да. Буларга эмне атайлап ата олордун жанында отургандар түшүнбөйсүн. Атайлап ушуларды бир анга түртүп жок кылайлы деп каяктагы бир казино, мазино, андай кыл, мындай кыл деп бир чындыгында душман бере турган советтерди берип атышат да ошолор. Туура эмес. Кандай мына зорго кутулдук. Азыр деле бар мына Кыргызстанда бир жок эле дегенде азыр мына Бишкектин өзүндө бир 3-4 мына Ошто чоң шаарларда иштеп атат казинолор. Билинбей иштеп атышат. Мына ошолорду дагы крышабайт эткен, мына ошол эле чоңдор да эмне, ону эмне бир Дыйканбай келип крышабайт этип атат дейсизби, же Дыйканбайдын казиносу дейсизби ол. Мына ошол казино деген өтө прибыльный бизнес да. Бир күндө бир 2-3 эле клиент келе турган болсо, $1000 уткуза турган болсо, не $3000 кереше көрүшөт. $3000. Өтө прибыльный бизнес бул. Эгерде бир 50 адам келе турган болсо, о пайдага тунуу эле калышат булар. Бир айда канча күн бар? Бир айда эң таппадым дегенде бир казино $100,000 табат. Мамлекетке эмне болгону $2000-3000 төлөп коет. Ошол акчалардын баардыгы кайра эле ошол мына биздин граждандардын чөнтөгүнөн чыгып кетет. Багы иностранецтер келип ойнойт, биздикилер ойнобойт дегенге мен ишенбеймин. Себеби дегенде бизде закондорубузда баардыгы жакшы жазылганы менен, бирок ошол мыйзамдар бизде такыр иштебейт. Наоборот, банкрот кылат бизди, банкрот кылат. Ошол казино деген бул деген арам деген ошол кыргыздардын ырыскысына аралаша турган болсо, весь биздин бюджетибиз арам болот. Ошон үчүн мына арак саткандарды тыя албай атабыз. Арак сатпагыла, сойкукана иштетпегиле, мындай кылгыла, о банктарды тыя албай атабыз, банктарды. О 1% болсо дагы, ол дагы харам, ол 7-8-10% эмес. 1 эле процент болсо дагы ал да арам да. Мына ошол азыр эми кайра темага кайтып келели. Мына ошол $50 миллион алыш керек. Алыш керек. Эгерде колуңардан келбесе, жасай албайм десеңер, мына бизге подотчетный ошол мамлекет менен биргеликте алып бергиле, биргеликте эле иштетели, бирге. Силер эсептейсиңер, биз сураган акчаны бересиңер, по факту барып өзүңөрдүн комиссияңар болот. Обязательно комиссия шайлайсыңар да силер. Туурабы? Азыр любой нерсеге комиссия шайлап, ошол жерде өзүңөрдүн адамдарыңарды коесуңар. Тууган уруктан коюп койсоңор, ошол жерде баягы биз арматураны 18ден базарда бар экен десе, олор 28ден алып келип, олор деле тирилик кылат эле. Туурабы? Өлүп кетсин, эмне болсо да ошо $50 миллион жарымын урдап кетсе дагы, зато жарымына мен 5 та образцовый жакшы питомник куруп алмакмын да. Мына ошол 5 питомниктен жылына ар бир питомниктен 5 миллиондон көчөт чыкса, 25 миллион көчөт отургузуп турса, ошо 3 жылдан кийин 25 миллионду уже 10го көбөйтө бересиңер. Уже 10го, уже жыл сайын Кыргызстанга уже $250 миллион киреше алып келип турат ошол. Ар бир жылдын эмеси. Келгиле туугандар, оозубузду ачып, деп отура бербейли. Жер турат, суу турат, иштей турган адамдарыбыз турат. Мына азыр проект бар, баг отургузасын. Мына көргүлө мына дарактарды. Туугандар, мына даракты отургузуп эле коесуңар, мына. Отургуздуңар. Алла Таала буга эмне? Буйрук берет, өс деп. Буну дыйкан өстүрө албайт. Дыйкан только себепчи. Ол отургузуп эле коебуз. Алла Таала өзү өстүрүп, өзү бар жогун жетиштирип берет бизге. Дайыр бул бизнес. Башка жерде каерде мындай бизнес бар? Мисалы үчүн, момундай көчөттү отургузасын, мындай, ушунча эле болот. Анан мынандай дарак аласың. Бул миллион эсе чоңоюп атпайбы? Миллион эсе. Мындай вложение сен каерде, любой банковский система, ондой мындай даже буга деген эң дүйнө жүзүндөгү эң высший бизнестер дагы туура келе албайт буга. Бунун мындай процентке эсептеп айтканыңда.
өтө прибыльный. Бул дарак отургузуу дүйнө жүзүндөгү эң чоң прибыльный болгондугу үчүн мына Мирзиёев мактанып айтып атат, мактанып айтып атат, биз деп атат 20 миллиард долларга экспорт кылдык деп атат. Мөмө Жемиш 20 миллиард долларга. Кыргызстандын 10 бюджети. Азыр biz men aytkандай кылып 2 миллион гектар жерди бак кылып ала турган болсок, бизге жылына 20 миллиард доллар элибизге кирип турат. Азыр биз мына мигранттар жөнөткөн ошол 2 миллиард доллар менен кандай чалчаңдап атабыз, туурабы? Кедейиң деле Lexus'та жүрөт, о байың деле Lexus'та жүрөт. Ошол 2 миллиард канча чалчаңдатып атат. А эгерде мен айткан планды кылып туруп 2 миллиард дарак отургузуп ала турган болсок, 10 жылдын ичинде туугандар, биз вообще болуп кетебиз, болушубузча. Анан кийин туризмди о казино менен алып келе албайсың. Казино менен келбейт туризм, туугандар. Мына мисалы айтайлы да. Биз бир жерге мынандай бирдей дарак отургузайлы, мына бирдей дарак отургузайлы дагы бир 100 гектар, 200 гектарга. Анан кийин момундай ол гүлдөсүн, мына карагыла, кандай сонун гүлдөгөн, мынандай ол гүлдөгөндө мына ушуну көргөнү турист келет. Мына ошону көргөнү турист келет. Мына ушуну. Мен мына айыл чарба министерствосуна вообще таң калам да. Булар кандай, бул кандай адамдар, ошол жерде 800 адам отурат, 800 адам отурат дагы. Бир ошонун ичинен бир жүрөгү күйүп, туре мен мынандай кылайын деген бир адам чыкпады да ошол жерденчи. Алмашып эле атат, зам министр, пом министр, ого машина, буга квартира 1,5 миллиард сомду жыл сайын жеп отурушат экен ошолор. 1,5 миллиард сомду ошол айыл чарба министрлиги. Кылган ишим эмне? Нормальный бир направление бере албайт, нормальный бир саясат жүргүзө алышпайт. Кечке кылгандары ошол ана мына бирөөнүн букасынын тагына кире коюп сүрөткө түшөт, бирөөнүн алмасына чыга коет, сүрөткө түшөт, башка эч нерсе кылып аптыр. 30 жылдан бери 45 миллиард сомду жеп ташашыптыр. 500 миллион доллар кату пасхоз дейт го. Курс кандай эле о мурда курс кандай эле. Азыр почти булар эмне бир 700-800 миллион долларды жок кылып беришти. Багыт жок. Мен сурап атам болгону, садаң кетейин, 50 миллион долларды мага бер деп атам. Мен сага көрсөтөйүн деп атам. Селхозду кандай өнүктүрүштү. Мына онун эмнеси бар экен, эмне? Мына Абдулла Ташиевичтин билими жок экен деп эле ушул мен дагы немеге окшоп сүйлөй баштадым. Бакайга окшоп. Эмне деп баягындай. Мына Абдулла Ташиевичтин билими жок деп эле ого жолотпой, эч жакын жолотпо деген бул туура эмес. Президент, премьер-министр, 120 депутат, бардык башкармалар уккула. Европада уже диплом кереги жок. Самый главный колуңдан иш келсе болду. Мисалы үчүн мен ошол диплому барлар менен отургузгула сүйлөшөйлү. Ошолордун дипломун мага алып бергиле. Канчасы болсо отурайлы, сүйлөшөйлү, мен ошолор менен эмне дискуссия кылайлы дагы, эмне дебатка чыгайлы дагы, мен ошолордун дипломун тартып алайын бияка. Алып кел берека. Өзүмдүн сферамда ушу багбанчылык боюнча мен Кудайга шүгүр өзүмө ат салдырбайм. Себеби дегенде мен буну окудум мен. 5 жыл башымды көтөрбөй, эртең менен кечке окудум буну. Мына мен түшүндүм. Мына ушу мага фора бергиле да, бергиле да, колуңан келбейби, бошот. Бар дагы мына өзүң бай эле адам экенсиңер, бардың министрлер, Кудайга шүгүр. Барып триллиңди кыла бер эми. Обязательно сага ушу бир жерде министр болду деген галочканын кереги деле жок эми. Туурабы? Бошотуп кой да, бошоткула, колуңардан келбейби? Эч нерсе кыла албайсыңарбы? Кыла тургандарга бергиле. Эл сурап атат, Абдулла Ташиевич келсең болот эле, мындай кылсаң болот эле деп. Анан апарып туруп мени деген баягындай кылекей жок айтып коеюн. Апарып туруп мына сага полномочияны бердик. Анан кийин мындан туруп колумду баягындай байлап, бутумду байлап, оозумду скотчтоп, столго отургузуп койгон мага кереги жок. Бара турган болсом мен полномочия менен барамын. Акча менен барам. Акча бересиңер. Акча берип туруп, мынаны жаса дейсиңер, мына ошону мен жасаймын. Мына ошондой договор болсо, мен бардык жерге барып иштеп беришке даярмын.
Туугандар, ойлонгулачы, качангыча дагы ушинтип оозубузду ачып отурабыз. Айтып атам го дагы, жер турат, суу турат. Турабы? Жасай турган мезгил келген, давно келген, өтүп түшүп кетип атат. Азыр ошол Акаев эч кимге баг отургузбагыла дегенде, мына үч коргондуктар менен мына кадам жайлыктар укпай отургузуп алган. Мына ошолор азыр жыргап атат, үйдөн эч жака чыгышпайт. Бардыгында бак бар. Сонун иштеп атышат. Курсактары ток. Мына Кыргызстандын бардык жерлери бак боло турган болсо дагы биз ачка калбайбыз. Туугандар, биз алма менен өзүбүздү 50% эле камсыз кылабыз. Бир эле картошка менен камсыз кылабыз, сабыз менен. Калганын бардыгы привозной bizde. Даже пияз сезонный алып жейбиз. Даже ошо картошканы мисалы үчүн эртеге Тажикстандан келет. Азыр айтып атат, биз бар жокту жаап таштадык, контрабанда жок деп атышат. Контрабанда жок. Мына базардагы Тажикстандын бадырыңы эмне? Жердин асты менен келип атабы? Же кандай келип атат? Мына Тажикстандан келген бардык эмелер жабыш керек, границаны жабыш керек. Өзбекстан менен Тажикстандын, Кытайдын границасын жаап туруп, бир дагы фрукты, овощи өткөзбөй биздин өзүбүздүн дыйкандардыкын күтүш керек. Өзүбүздүн дыйкандардыкын күтүп туруп, өзүбүздүкүн жеш керек. Туугандар, мына Өзбекстандыкын жей турган болсоңуздар айтып коеюн. 1 гектарына положенный нормасы азоттуку 90 килограмм боло турган болсо 70 менен 90-нын ортосунда. Ал жакта 1,5 тонна, 2 тоннага чейин салып туруп, эрте бышырып алып келип берип атат. Булардын ичинде жей турган болсоңуз никакой витамин жок, туугандар. Жөн эле сүрөтү бар. Мына ушул жөнүндө айтып берейин дедим эле. Мына 50 миллион долларды коркпой алгыла, бергиле багбандар биримдигине. Биз бак кылайлы, эртеге ушул акчаны алып бергендигиң үчүн дагы жаннатка киресиң сен. Бул деген биз жөн эле ойногон алып аткан жокпуз бул акчаны. Бул деген биз деген 7 дубанга 7 питомник коюп беребиз, элге деп атабыз. Bunday акчаларды силер канчасын жеп койдуңар? 20 миллиард долларды жеп коюптур. Эл 20 миллиард долларды жеп коюптур. Ошол чоңдор. Мына биз сурап атабыз, ошо 50 миллион долларды бергиле, элдин көзүн кызартпай бергиле, элге бир түз направление берели, эл ошо менен иштеп өзүн багып кетсин деп атабыз. Мына 2020-жылды суу чыгаруу деген эгида менен ошо жылды өткөрөйлү. Даже азыртан баштасак болот. Дүйнө жүзү мындай жерлерди таппай жүрөт, мындай жерлерди Израилде вообще каскалдыргам өлүп калат деген 2-3 күн суусу жок боло турганбыз. Бу жерде болсо жөн эле жерибизге жатсаң ошол жактан питание ала бересиң. Мына Чобак ажым айтып койгондой, азылдешип эле баягы кетмениң кокустан унутуп кала турган болсоң, жазда келсең тал болуп калып атат деп атат. Туугандарым, ушуну бир бөлүшкүлөчү, туугандарым, бир репост кылгылачы, мынаны көрсөңүздөр бөлүшкүлөчү. Мына Алланын ыраазычылыгы үчүн шуну бардык группаларга бөлүшүп койгулачы. Уксунчу, укпаган адам уксунчу шуну. Келгиле ошол 50 миллион долларды багбандар биримдигине алып бергиле. Бизде өзүбүздүн специалисттер бар, итальянистерибиз бар, түрктөрүбүз бар. Бизге полный жолду көрсөтөт. Биз сонун кылып туруп питомник кылабыз дагы Кыргызстанды дүйнө жүзүндөгү эң сапаттуу көчөттөр менен биз дагы камсыз кыла алабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ушул эфирди ким көрсө бөлүшүп койгула, туугандар, силерден суранычы.